Ал жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу, азабы менен жыргалы аралаш, чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар санжырада. Селкинчек, сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуздар. Өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар Санжырада. 14 saat 17 минутта кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары, биз эфирде кайрадан Селкинчек долбоору бүгүн дагы мыкты таланттуу инсандын чыгармачылыгын жакындан таанышканга аракет жасайбыз. Ал дагы 1,5 саат аралыгында Кудай буйрса бирге бололу. 57-77-98-03-112 шарыбыздын коду. Андан сырткары Санжыра радиосунун эфирин НТС телеканалынан түз эфирде көрсөңүз болот. Эгер сиз жашаган аймакта НТС телеканалы көрсөтпөй жатса, анда YouTube каналыбызга баш багып, ал жактан бизди түз эфирде көрүп, алыстан көрүп аткандар комментарий бөлүмүнө кат аркылуу билдирүүлөрдү жазып койсо болот. Аты жөнүм Алмагүл Турдалиева. Кудай буйрса бирге болобуз. Анда биз программабызды баштайлы. Бүгүн Санжыра радиосунун башкы төрүндө бүгүнкү биздин программабыздын башкы каарманы Санжыра радиосу менен мыкты кызматташкан Селкинчек долбооруна быйыл 10 жыл болсо, 10 жылда бир нече ирет келип сиздин көңүл борооруңузда болуп, сонун кереметтерларды аткаруу менен көпчүлүк апаларыбыздын, аталарыбыздын сүймөнчүктүү уулу деп айтсам жаңылбаймын. Санжыра радиосунун таланттуу ырчысы, эмгек сиңирген артисти Санжыра радиосунун себеби ар дайым биздин үйдө конокто, келбей калган учурларда коноктордун ордуна келип берет, конок табышат, эфирден сырткары биз менен чогуу иштешет дегендей. Ушундай биз жакшы көргөн таланттуу ырчы бар. Өзү Сарысынан келген, үнү өзгөчө керемет, коңур, башкача бир уникалдуу талант деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Ал ким десеңиздер, Максат Кыштобаев агайыбыз конокто. Кол чалар болсун. Максат Кыштобаев жалгыз эмес, бүгүн чыгармачылыктагы эң жакын деген инсандар менен келип отурат. Эң жакын деген агасы Бүркүттөй болгон, ар дайым чыгармачылыкта колдоп, оондорун, ырларын үйрөтүп жанында жүргөн өзүнүн сүйүктүү агасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Майрамбек Осмонов агабыз конокто. Кош келипсиз Майрамбек ага. Жана Анарбек Калыбаев деген таланттуу жигит аккордеон колуна алып Максат мырза менен жаңы сахна баягы ыр дүйнөсүнө аралашып баштаган кезде ушул Анарбек мырзалар менен чогуу иштешип, чогуу ырдап, көп башында көп жүрдүңүздөр эле. Азыр деле ошондой жакын достордон болсоңуздар деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүн студиясыздарда Анарбек Калыбаев мырза болду. Кош келипсиз. Калыев кечиресиз. Жана ошондой эле таланттуу дагы бир биздин Санжыра радиосунун кенжеси деп койсом болот, биздин таланттуу жигитибиз Рыскелди Калыбек болду конокто. Кош келипсиздер. Сиздерди көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Кош келипсиз Максат мырза. Бүгүн сиз жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздин чыгармачылыгыңызды жалпы кыргызстандыктарга жакындан таанытканга аракет кылабыз. Сырларыңызды ачканга аракет кылабыз. Баягы сыртынан билинбей, унчукпай жүргөн созолонгон бир сырдуу жигиттин ички жан дүйнөсү кандай болду экен, аны дагы ачканга аракет жасайлы деп турабыз. Даярсызбы? Төгүлөлү бүгүн анда. Төгүлөсүз, Жакшы, кубанычтабыз. Келиңиз Максат мырза, бүгүн чыгармачылыктагы жакын адамдарыңыздан эчтегениңиз десек, бүгүн мына ушундай таланттарды эчип келип берсиз, себебин айтыңызчы, келиңиз. Саламатсыздарбы, жалпы Санжыра радиосунун угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары, күйөрмандары, бүгүн жакшы эфир болуп атат. Буюрса эфир жакшы уланат деген ойдомун. Ал эми чыгармачылыкта жакын адамдарды санап келсек көп экен. Анан жакындарын да жакындан алып келгенге аракет кылдык. Мен сыйлап урматтаган агаларым да көп. Анын ичинен Майрамбек Осмонов агабыз менен мен көп жылдан бери жакынмын. Өзүмдүн жакын агамдай жакшы көрөм, чыгармачылыгын сыйлайм. Мен эле жакшы көрбөстөн менин үй бүлөм, ата-энем да жакшы көрөт да Майрамбек Осмонов агабыздычы. Анан ошол себептен бүгүн өткөндө Алмагүл чалган эле биринчи эле Майрамбек Осмонов агабызды эске түштү. Анан Майрамбек агамды бүгүнкү эфирге суранып, убактыңызды бөлүп бир эфирге келип бериңизчи. Мен жөнүндө кандай ойлоруңуз бар экен, ошону угалчы ошол жерден элдин алдынан бир угалыкты. Ошон үчүн бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти Майрамбек Осмонов агабызды чакырып келдим. Ал эми экинчи бул жакта оң жактарыңда отурган
Мен менен жатаканада чогуу жашаганбыз Анарбек экөөбүз, Анарбек Калыев деген жигит. Экөөбүз жатаканада чогуу жашап, бир нанды тең бөлүп жеп калган, жакшылыктарга, элдин жакшылыгына чогурдап жүргөн, чыгып жүргөн Анарбек Калыев деген досумду ээрчитип келдим бүгүн. Анан эми мен чыгармачылык эле ырчылыктан да эмес, бир азыр мен университетте, Бешеналиев атындагы университетте салттуу музыка жана фольклор кафедрасынын башчысы болуп эмгектенем. Ушул топто ошондогу бир мугалимдик өнөрдү аркалап аткандыктан шакирттериммен бирөөнү атайын Ырыскелдине кошо иристе келдим. Эң сонун, жакшы. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз, кош келипсиздер дагы бир жолу. Келиңиздер, анда программабызды баштайлы жакшы ыр менен. Андан соң Маринбек агабыз баштап берет. Максат Кыштообаев ким? Өзү ушул туурасында жакшы бир ой даярдап турбуз ага, Андан соң программабыздын улантабыз 57-77-98-0302 шарыңызды болуп байланышка чыкканга даяр туруңуз. Максат агабызга суроолор, калуу тилектер кабыл алынат алдыда. Кандай Айманда азыр ырды баштаганда эле жүрөк сырынан баштайлык. Мен визитный карточкам болуп калды. Мен элге тааныткандагы, мен ырды элге таанытканда мен болуп калдым. Мен ушул чыгармадан баштайлык. Эң сонун, жакшы болот. Келди. Кол чабуулар сизге азаматсыз Максат Кыштообаевдин кароосунда жүрөк сыры деп аталган сонун чыгармаларда кормандар программабызды улап бердим. Дал ушул Максат агабыздын бүгүн чыгармачыл кечеси деп айтсам жаңылбаймын. Келиңиз, суроолор болсо, калуу тилектер болсо алдыда калтырыңыз. Маринбек ага, микрофон сизде болсун. Келиңиз. Сиз көптөгөн таланттар менен иштештиңиз чыгармачыл чөйрөдө. Көптөгөн инилерге баягы устат болдуңуз десем жаңылбаймын. Обондоруңузду ырдатып жүрдүңүз. Көп таланттар менен иштештиңиз. Алардан Максат Кыштообаевдин айырмачылыгы, анан өзгөчөлүгүн айтып өтсөңүз. Рахмат, боорукер жана ырайымдуу, бизди жараткан Аллах Тааланын ысмы менен баштайын.
Эң биринчиден ушу бизди угармандар тыңшап турушат да, көрөрмандар көрүп дегендей. Кандай сонун неаматтарды берди Кудай Таала. Көзүбүз менен көрүп атабыз, кулак менен угуп дегендей, тил менен сайрап, анан ата энебиздин ортосунда мээримде чоңойдук. Сонун өнөр берди, бала чака берди, иш, элдин арасында дайыма талашта, бир күнү нарын чүй, бир күнү таласта дегендей. Ушунун баардыгын бизге баягы сонун кылып шарт түзүп берген ушу жараткан Аллага мактоолор болсун деп баштайын. Алмагүл, анан ушул силердин жамаатыңарга рахмат. Баягы өнөрлүү адамдарды мындай маңдайында терин кургатпай улам чакырып, алардан кабар алып, алардын баягы ички дүйнөсүн элге аңтарып берип, эмне менен алек болуп атат, кимиси өчүп, кимиси жанып атат, баардыгын көрсөтүп турганыңар бул чоң эмгек. Анан кээ бир учурларда мен ушул бүгүнкү Санжыраны, бүгүнкү НТСтин эмгегин айтып кетпесем болбойт. Кээ бир чыгармачыл адамдар өчүп баратканда, өзүн таштап баратканда силер чакыра коюп, алар бир намыс ойгонуп, мындай чыгармачылыкка кайра бет алып, кайра тигинден эмнем кем деп бир мындай алдыга умтулууга чоң себепчи болуп атасыңар. Бул абдан жакшы нерсе. Анан жамаатыңар өркүндөп өсө берсин, дайыма бир жаңылыктын үстүндө, дайыма бир жакшы нерсенин үстүндө эмгектенесиңер. Анан эми бул максат жөнүндө айта турган болсок, атына заты жарашкан, өзүнүн бир алдыга койгон максаттарына дайыма умтула билген, баягы кыш тоосун дегендей жайлоого айланткан, бир мындай көркүнө чыгарган мыкты жигит. Бул максат менен мен качан таанышып калганым эсимде такыр болбой атат. Издеп таппай койдум. Бул демек Кудай Таала бир кайыптан мага ийни кылган жакшы талант деп эсептейм. Максаттын мисалы ошол турмушка жашоого кылган мамилеси жөнүндө айтып баштасак, бул биринчиден жакшы камкор ата. Үйүндөгү баягы мындай иш оокаттарын өз жайына коюп койгон, балдарынын кийимин бүтөн кылып, курсагын тойгузуп, келинчегинин көңүлүн мындай жайгарып дегендей, аларды турмушта адамзаттын эмне керек болсо ошо менен камсыздап коюп, анан чыгармачылыкка мындай баш оту менен кирген жигит да. Кээ бир чыгармачыл жигиттер бар да, чыгармачылыгын алдыга коюп алып, анан тапкан ташкан бардыгын эле чаптай берет. Ал жакшырбы, жаманырбы, сөзү жагабы, жакпайбы, ошол жакта эле жүрө берет да. Анан экинчи эң негизги болгон баягы үй бүлө, бала чака планы калып калат. Тескерисинче максат биринчи ошолорду алдыга коюп, аларды жаркыратып, жайнатып коюп, биз эми баягы соцсеттерден максаттын акыбалын көрүп турабыз да. Элдин баары эле азыр бири-бирин жакшы билет. Анан чыгармачылыгында дагы мындай өтө мындай тайыздап кетпеген, азыр ыриеттүү, азыркы мындай ушул теңдүү максат менен чыгармачылыкка чогуу аттанган жигиттердин сап башында турат. Өзү айтып атпай, жанагы жүрөк сыры деген ыр менен баштайын, ошол менин визиткам болуп калды деп. Ошол чын. Аны чыгарып, аны менен эмгектенип, маңдай терин төккөн ишенге да рахмат айтып коюшубуз керек. Максат эми кичине бизден жашты, анан келечекте ошондой авторлорду айта жүрүш керек деп дегендей. Алардын эмгеги бар. Анан ойсоңдоп, тейсеңдеп кетет го. Бир экир менен эле азыр биздин бир ырчы кыздарыбыз бар, бир ырчы балдарыбыз бар. Экир менен эле бир таанылып алып, өзүн тааныбай калды, бизди жөн эле койсун. Биз андай биз менен чогуу автобуста отуруп, жолдон түшүп калган канча ырчыны көрдүк, Алмагүл. Эми биздин бара турган биз Мароз жанагы чегибиз Кулунду деп коелучу, Лейлек жактагы Кулундун айталы. Ошол жерге автобус менен чогуу түшкөндөрдөн мен санагандан бир 22-23 жолдон түшүп калды. Кузгусу келип, бирөө жолго чыдабайт, алыс жолго. Бирөө бири-бири менен тил табыша албайт, ошентип жолдон түшүп калгандар 22 болду. Анан азыр да жок эмес, алар мындай таанылып эле баягы алар ойлоп атат, бакыт деген ушул экен, болду, мен жеттим, башкалар артта калды деп ойлоп атат. Жок, алдыда көп сапар бар. Анан айтайын деп атканым, максаттын мындай телтеңдеп кетпеген ушунда да. Эгер максаттай үнү болгондо, максаттай таланттуу болгондо, максаттай ушундай чоң университетте мугалим болуп иштегенде, алар чачын, сары чачын эбак эле карага боётмок. Кашында боётмок. Максаттын өзгөчөлүгү ушунда да.
Кудай Таала кандай жаратса ошондой жүргөн жигит. Муну көрөрмандар, угармандар билиш керек. Мына ошондой максат. Баягы сары бала башки тагынган деп эле жүрөт. Анан бир күнү эле жок ал чачы карага боетуп, кашында боет алыптыр деп эч ким айткан жок да. Ошол максат кандай болсо ошондой максат болуп жүрөт. Анан менин мына маңдайымда 2 тырышым бар эле да. Ушул 7-чи классында эле бар эле. Анан бир группалашым өткөндө жолугуп айтат: "Маке, сен жаш кезиңде эле картаң көрүнүшсүң" дейт. "Азыр наурат жаш көрүнүп калдың" дейт. Көрсө мен ошол эле боюнча калыптым да, картайган боюнча элечи. 2 кабаттым бар ушул жерде. Анан мунун элинде бир мындай тырышым бар. Бул да ачуум келгенде бул да чоңоюп, экөө да чоңоюп калат. Анан бул жанагы кээ бир чыгармачыл кыздар, жигиттер барып анан бир күн жалп деп өчөт да. Себеби алар жаратман эмес, алар аткаруучу. Аткаруучуга максаттыкындай мүнөз керек. Ошол обончулар менен тил табыша алган. Мисалы, жөн эле бир талаада жолдон түшүп кичине дем алып алалы деп нары бери басканда да бир адам менен сүйлөшө ала турган адам болуш керек. Адамда бир эле ой тура берет, мени эл тааныйт, мен жылдызмын деп элечи. Өзүн өзү качырып жүрүп эле анан жалгыз калып калат. Мен бир эл артист акем бар. Директор болгондо эле өзүн жоготуп берет, досторун жоготуп берет, анан түшкөндөн кийин эле темселеп эч ким таппай калат. Эми атын айтсам, ал базарга барып жип издейт эртеңчи, айтпай эле коеюн. Ал өзү деле сөз ээсин таап алат. Анан максаттын ошондой жакшы мүнөзү бар. Сенин колуңан келбей атабы, сен менен тааныш болуп, ымалашып, агайыны болду, ээрчишип жүрө берет. Жакшылыгыңа себепчи болуп, баягы кемчиликтериңе көз жумуп коюп, акырын агайыны болуп жүрө берет. Ошентип максат көп ийгиликтерге жетти. Максаттын жашоосунда көп эле берекелер болуп атат. Өзү табышкер. Анан бул жанагы айтып келаткан сөзүмдүн оюн жыйынтыктап коеюн. Кээ бирлери барып өчүп калып атпайбы? Кичине чыгармачылыкта мындай пасаңдай түшкөн учур болот да. Анан баардыгы эле сен чыгарган ырың, обонуң, жазган ырларың эле хит болуп эле анда сен эле жашап калбайсыңбы? Улам Кудай Таала мындай толкундап, бирин өйдө чыгарып толкунун, бирин ылдый түшүрүп турат да. Анан бул депрессияга түшкөн жок. Жана депрессияга деген сөздү мен кыргызчалап келдим жолдо. Депрессияга такыр түшкөн жок. Мындай дабдырап, өзүн таппай калган учуру болгон жок. Дем алганда дем алып, эл катары. Анан өзүнүн ишин улантып, окутуучулугун мындай мыкты аткарып дегендей. Өзүнүн баягы коллективде да абдан жакшы кадыры. Биз ошол жерде 5-курста заводчтун окуйбуз да. Анан ал жерде бизде агай, берак чыккандан кийин биз агай боло алабыз. Анан эң негизгиси өмүрүнө береке берсин Кудай. Анан чыгармачылыкта талыкпай иштей бериш керек. Кээ бир чыгармачыл жигиттер, кыздарчы мага хит боло турган ыр жазып берчи дей берет. Бир орточо, орто заар, андан ылдыйраак ырлардын деле күйөрманы болот. Элдин баардыгы эле издейм сени дей деңгээли жогору эмес. Элдин баардыгынын эле ак булуттай же жамгыр төктүдөй эле деңгээли укмуш жогору эмес. Алар мындай жанагындай ырларда түшүрөт, жана тебелеп деген ырларда түшүнгөндөр бар да. Алар тебелеп мына ырларды кете албайт эч убакта. Алар себелеп анан жок болуп кетет. Анан эң негизгиси максат ушунуңан жазба. Акырын алдыга эмгектенип жүрүп отура бер. Кудай буйрса көп ийгиликтерге жетесиң, көп наамдарды аласың Кудай буйрса. Ал деле баягы көрүнгөн тоон ырагы жок дейт. Эртең эле жакшы ийгиликтерге жетип, эртең эле баягы ушул эле турбайбы, ушундай эле турбайбы деп калган күндөр да болот Кудай буйрса. Рахмат, айтканыңыз келсин. Келиңиз Анарбек мырза, сиз өтө жакындан билген, айтып атпайбы, бир нанды бөлүп жегенбиз деп. Канча жылдан бери чогубуз, жатаканда чогуу жашаганбыз деп. Анан биз билбеген өзгөчө бир өнөрлөрүнөн айтып бериңизчи. Балким ырдагандан башка бир өнөрлөрү бардыр, биз билбейбиз да балким. Жакын микрофонго жакыныраак. Саламатсыздарбы? Мен эми максат жөнүндө айтайын деген ойдум бар, Майрамбек байке айтты окшойт. Сен аябай кыйынсың го. Бай. Мындай ойлоп жүргөн баягы максаттын жакшы сапаттарын сүйлөбөй албай калдыңызбы? Жок, эми баягы жөн эле сөз болгон жок да. Чын эле максаттын ошондой сапаттары барына мен жанында жүрүп, Майрамбек байке кошулам. Анан жөн эле мактоо эмес дегендейчи. Анан максаттын негизги бир жакшы, эң жакшы мага жаккан сапаты мындай. Көпчүлүктөрдүн арасынан көп максаттын тактыгы жагат да мага. Мындай өтө бир нерсе жоопкерчиликтүү. Бир жерге барарда мисалы кечүү деген негизги адамдын негизги бул сапат ушул тактык болуш керек. Мисалы айткан сөзүн ар дайым аткарат да. Мындай максат
айтып коюп, бул жөнүндө айтып кое берет деген оюм максат жөнүндө болбойт болуш керек деп ойлойм да. Мындай айттыбы. Эң жакшы сапаты да максаттын. Жакшы сапаттар көп эми айта берсек. Жамактабагыла. Анан эми башка эл билбеген эмес эмнесин айтам. Өнөрлөр. Анан эме эстегенди айтып коеюнчу. Ошко тиги жака бу жака концерт коюп барардачы мен мындай эметип көрөм да. Көрөйүнчү деп эми адамга сынаганга болбойт бирөөнү, бирок көрөйүнчү деп анан самолет менен барасыңбы же мындай эле такси менен десем, Майнук аке боло берет, мен кандай болсо деле бара берем дейт. Анан азыркылардан сурап көрсөң, самолет, барган гостиницасы, анан шейшеби жумшак болуш керек, анан жаздыгы жумшак дейт го. Мында ошондой жакшы, мындай элден өзгөчө сапаттар бар да. Эпте ошол сенин көңүлүң алыш керек, мунун максаты ошол да. Анан ал бул өзүн ырахаттандыруу эмес. Бул ошол адам чакырып аткан, келип аткан адамдын көңүлүн алып коюу максаты, биринчи максаты. Ошо жөнөкөйлүгү да. Ошо жөнөкөйлүгү бул максатта бар да, жөнөкөй мындай. Канчалык таланттуу, канчалык эл сыйласа дагы ошону көтөрө билип өзү оор басырыптуу жүрөт. Сиздер жаңы таанышкан кезде анда жүрөк ырдап элек, тааныла элек. Анда ал кезде Максат экөөбүз тойдон тааныссак керек негизи биринчи. Анан мен кийин ал кезде Бейшеналиевада окушум, анан кийин консерваторияда чогуу жашап калдык. Анан ушул максат жөнүндө айта берсе сөз көп, эми бирок мындай эл билбеген бир жакшы сапатын таппай атам да азырча. Ойлонуп турмуз, ойлонуп турмуз. Рыскелди, келиңиз, сиздин устатыңыз Максат агаңыз, айтып жүрөсүз ар дайым. Көптөгөн баягы устаттардан тарбияландыңыз, Элмирбек ага баш болгон. Максат Кыштообаевдин өзгөчөлүгү устат катары кандай? Саламатсыздар. Мен алгач ошо университетке келгенде колуң күүгө ылайыктуу экен, сен күүгө кет деп тиги өйдө жактагылар биринчи ошо күүгө кетирмек болуп, анан Максат Кыштообаевга окуйсуң же күүчү болосуң дегенинен, күүчү болбойм мен. Максат Кыштообаевга барам деп эле ырчылык болуп, ырчылыкка кызыгып эле аябай ошенткем. Анан ырчылыкка кызыгам, бирок Максат Кыштообаев ким экенин билбейм да. Анан күүчү болосуңбу же ырчылыкка окуйсуң деди. Ышыгылуу эле ырчы болсом болду дедим. Анан Кудай жалгап ушу Максат Кыштообаев агайыбызга туш болуп калганыма аябай сүйүнөм. Анткени агайдын артыкчылыгы башка устаттарыбыз акындыктан алып жүрөбүз, ырчылыктан агайдан алып жүрөбүз. Анан мисалы үчүн мындай ырда деп айтпайт да, мисалы үчүн төкмө акындарчы. Бул ырды ырдашың керек, минтип даярданышың керек, же күү чертишиң керек деп көп устаттарыбыз айтпайт да. Максат агай болсо, сен деген акындыгыңды калтырбашың керек. Бул деген чоң улуу өнөр деп акындыкка дагы дем берип, ырчылыкка да дем берип үйрөткөнү да. Сен акын болбой эле кой, сен ырчы бол дебейт да эч убактачы. Ошонун артыкчылыгы деп ойлойм. Жакшы. Эң son келиңиздер, анда программабыз бир аздан соң улантабыз. Келиңиздер, Максат агабызды бүгүн куттуктап, жакшы күнү үчүн жакшы бир ыр белек кыласыздар. Майрам агаңыздан баштайлы. Жакшы болот. Экөөбүз тырдайланып, Майрам агам көз. Бактыбек Мамытовдун сөзүнө жазылган Жолдор деген чыгармасын аткарып берели. Ону меники. Анан бул жолдордо эми көп нерсе айтылат. Жолдордо биздин жолдордо айтылат. Ошону элестетип дагы укса болот да, бирок бул негизи турмушка арналган жолдор да. Анан эми ар кандай шарттары болгон ал кишинин жашоосунда ошону бул ырга түшүргөн, анан мен оон жазгам да. Эң son келиңиздер, чоң калан. Көп жолдор кесилишкен, бүтпөстөй сезилишкен, азабын арта салып,
айламды кетиришкен. Жолдор, жолдор, жаманы жакшысы бар, бекеми калпысы бар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар. Көп жолдон пайдаланды, көп жолдон пайдаланды, убакыт өтүп кетти, кегүндө кайра барды. Жолдор, жолдор, жаманы жакшысы бар, бекеми калпысы бар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар. Көп иштер болбой калды, көп ойлор жолдо калды, айрым жол эстен кетпей, айрым жол толбой калды. Жолдор, жолдор, жаманы жакшысы бар, бекеми калпысы бар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар. Жаманы жакшысы бар, бекеми калпысы бар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар, бар эле сонун дешип айткандар калпычылар. Баракелде, кол чабуулар сиздерге, керемет. Майрамбек Осмонов агабыздын оңуна таандык болгон Бактыбек Мамытов агабыздын сөзү жазган дал ушундай жакшы чыгарма, жаңы чыгарма Максат Кыштобаев, Майрамбек Осмоновдун аткаруусунда тыңдадык. Бүгүн биз Максат Кыштобаев агайыбыздын чыгармачылыгын жакындан таанууга аракет кылабыз. Кат узатыңыз жана байланышка чыксаңыз болот. Мен болсо линияны жаңы бошоттум. 5777 98 03 112 бул шаарыбыздын коду. Канышай Намазова деген колдонуучубуз эң сонун аткаруу өмүрлүү болгула деп билдирүүсүн жазып калдырган экен. Солун Ахматова, саламатсыңарбы? Келинчектин коноктору баарыңыздарга ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Максатка үй бүлөлүк бакыт каалайм. Айжаркын деген ырын суранам, кеминден ысык салам айтабыз деп сонун Ахматова жекебиз билдирүүсүн жазып калдырган экен. Алда сиздердин сураныштарды сөзсүз орундатканга аракет жасайбыз. Балким бизди көрүп аткан угармандар, угуп аткандар, убакыт жетип калган болсо, бардык сураныштарды орундатканга болгон аракетибизди жумшайлы. 57 77 98 линия бош азырынча угармандарыбыз катарыбызга келе элек.
байланышып өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Максат мырза, чыгармачылыкка алгачкы аттанган күнүңүз качан келдиңиз, кантип келип калдыңыз, эмне үчүн ушул фольклор жаатын тандап алдыңыз? Азыр угармандын пикирин угуп коеюн, анан уланталы. Мейман бар, саламатсызбы? Ардактуу угарман, түз эфирдесиз. Байланышка чыгып атканда үн алган үн азайтпасаңыз жаңырышы мүмкүн. Саламатсызбы? Алло. Ай. Кайрадан байланыш көрүңүзбү, сизди күтөлү. Эмнегедир байланышыбыз жакшы болбой калды. Келиңиз, суроого жооп узата берсеңиз ай. Чыгармачылыкка эме негизги көп эле айтышат го, көп эле ырчылар. Бала кездеги аракет кылган, бала кезден деп. Меники дагы ошондой бала кездеги кыял, бала кездеги көксөө, бала кездеги тилектер. Мен ушу эс тарткан эле ушу ырчы болом деп кыялданып тилек кылчу элем да. Алгач мектеп босогосун аттаганда дагы ошондо ырдап, жаңы аттанганда да ырдадым эле. 96-жылы 1-класска жаңы киргенде ошондо ырдап кирдик элек. Анда мектептин коросу тар беле, балким биз же ошол убакта айылда биринчи коңгуроого эл көп келчү эле. Биздики же айылдын клубтун алдында өтчү эле да. Киши көп болуп аябай. Айылдын тургундары көп келип өтчү элек. Ошондо алгач ырдагам. Сүрдөп, толкунданып, колубу титиреп, ошентип 1-класска аттанганда ырдагам. Анан кийин мектепте окуп жүргөндө ошо кароо сынактарга көп катыштым. Ал убакта бирок комуз чертчү эмесмин. Минусовка менен ырдап, же жанымда аккордеон черткен агайыбыз бар эле, ошо менен коштоп ырдап жүрдүм, конкурстарга катышып, байгелүү орундарга да жетишип жүрдүк. Анан кийин мектепти бүтүп, 11-классты бүткөн убактарда анан азыркы Кыргыз Республикасынын эл артисти мен өкүл ата кылып кийин шайлап алдым. Бакыт Быкеев 20 жылдык болуп калды ошол убакта мектепте мен бүтүп аткан убакта. Анан ошол кишинин колдоосу менен, ошол кишинин сунушу менен, анан өзүмдүн ата-энем дагы негизи Караколдон окусаң болмок деп атышкан, бирок макул анда Бишкектен окуйм деп ата-энемдин колдоосу менен ошол менен Бишкекке келип калдым. Мен ата-энеме дагы ушул эфирден терең ыраазычылыгымды билдирип кетем пайдаланып. Менин оюма, менин тилегиме каршы болбой, макул болуп, ушул ырчылык жолго аттанган мына. Анан эми ошондон кийин келип 2007-жылы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдында 2 жылдык студия бар эле. Ошол жактан Улук Мырза Полотов агайдын классына сабак алдым 2 жыл. Ал жак эстрада фольклорный студия болгондуктан ошол жактан анан комуз үйрөнүп баштадым да. Эң алгач мен эми эстрада ырчысы болсом деген тилек менен келгем, комуз менен эмес, жалаң эстрадный ырларды ырдайм деген ой менен келгем. Анан бирок кийин окуп, билим алып баштагандан баштап анан эмнегедир менин таабетим кыргыздын элдик ырларына, салттуу ырларга көбүрөөк мындай таабет тартып, ошо менен кийин салттуу ырларга фольклор кафедрасына өтүп кеттим да. Анан 2009-жылы филармонияны бүтүп, анан кайра ошол жылы консерваторияга тапшырып, ошол жактан элдик ырдоо бөлүмүн 5 жыл окуп, анан консерваторияны бүткөм 2014-жылы. Чыгармачылыкка болсо 2009-жылдан баштап, 2010-жылдан баштап анан аралашып баштадым негизинен. Алгач кайсы ыр менен, кайсы чыгарма менен чыккансыз сахнага? Эң алгач ушу 2009 бекен, 2010 бекен, ушу Майрам Дүйшекеева эжекебизди дагы мен 1-2 жылдай консерваторияда окуп жүргөн убакта сабак алып калдым. Ошол Майрам Дүйшекеева эжекебиздин концертинде сен ырда концерттен деп окуучулардын ичинде мага айтып калды. Ошондо мен алгачкы ырым, эң биринчи жаздырган ырым бул Жолдобай Кайыповдун Көл үстүндө деген ыры бар эле. Ошону эң биринчи ошолорду жаздыргам. Анан ошол ыр менен сахнага эң биринчи чыккам да. Андан кийин 2012-жылдардан баштап анан ырларды көбүрөөк жаздырып баштадым. 2011-2012ден баштап анан Калмурат Рыскуловдун ырларын, Истирайдын Аманбаевдин ырларын жаздырып, анан ошо менен чыгармачылыкка аралашып кеттим. Эң сонун үй бүлөдө канча бир туугансыз Максат мырза? Үй бүлөдө 6 бир тууганмын. 4 эркек, 2 кызбыз. Мен ортончусу, 3-сүмүн. Сизден башка дагы чыгармачылыкка кызыккандар барбы?
Менден башка эме айтып калышат эми айылда менден кийинкиним ырдайт дешет. Андан эң кичүүнүмдүн ырдаганын анча-мынча көрүп калам. Анан бирок мага кийинчерээк ой келип калды мага. Эгерде эң кичүүнүм балким музыкант болсо, менден жакшы музыкант болмок болуш керек деп ойлоп коем да. Себеп дегенде ал айылда комузду өз алдынча үйрөнгөн, өз алдынча гитара чертет, өз алдынча аккордеон чертет. Анан ойлоп коемчу, мага караганда балким ошол энем музыкант болсо, менден жакшы музыкант болмок болуш керек деп ойлоп коем да. Азыр канчада? Азыр 25-те. Бирок бул чыгармачылык уланткан жок, Жок, ал айылда ата-энем менен чогуу турат да, ошол Жок, аны шаар көрсөтпөш керек. Ал келип эле бир ырда болсо, мен инем окшоп барам дей берет кайра. Мында бир калыс деген инем бар да. Эми ал мыкты чындап эле ошол биздин өрөөндө ошо той болсо ошол инемди чакырышат көбүнчөчү. Андан башка деле таланттуулар толтура. Анан бир-эки жолу келип сахнага чыгарып койсом, ушу кызыгып жүрөт да, көчүп келип алсамбы дегендей кылыпчы. Көчүп келип алганда тиягы өчүп калат да. Айыл апачы, апам бар дегендей колунда. Эң негизгиси ошол жактан деле өркүндөтүп, жанагы Арзбек Бедияров деле мен айттым эле тиги алыстан таамай аткан мергенчи депчи. Бедияровтычы. Ошо Жалал Абадта туруп эле ырларын чыгарып эле анан баардыгын каптай берчи Кытайга чейинчи. Сөзсүз эле келип анан филармонияда же спорт ордосунда келип ырдаса эле анан таанылат экен деген сөз жок. Кээ бирөө илгери комуз менен эле кыдырып ырдап койчу экен го. Ошону менен эле даңазалуу болушуп дегендей. Анан эми сөздү улап кете берейин, Экинчи темабыз максаттын мындай жутунбаганы жөнүндө айтайын. 25 ноябрда Санжар Төрөкулов деген жигит филармонияда биринчи баягы бет ачар концертин берип атат. Ушул экөө менин жанымда дайыма баягы трио деп коебуз. Бир чыгарманы үчөөлөп аткарып жүрөбүз. Анан бир чыгарманы эгер мындай квартет болуп, жанагы эми дуэттен трио жакшы да, мындай объем көбүрөөк чыгат үнчү. Анан ошо үчөөбүз ырдап жүрөбүз. Анан мен көбүнчө тамадалык кылам да. Анан элдин баардыгы эле баягы ашып ташкан акчасына той бербейт. Бирөө намыстанат, бирөө элди турасы келет, бирөөнүн баласы асын өлөм дейт. Бирөөсү болсо келем кетип калам, келбейм болду деп коркутат. Анан ата-эне байкуш айла жок, анан той берет да. Анан айтышат да мага бир эми мындай өзүңүзгө караштуу бир жакшы таланттуу ырчылар болсо айтыңыз эми деп анан акчасын төмөнүрөөк айтат да. Анан эми мен лимитим деле түгөнүп калган өзүчө, бирок максат менен Санжарга сөзсүз кайрылам. Ушундай болуп атат, эми булар кичине кыйналып атышат, жардам берип коелу десем, максатта ушул күнгө чейин бир дагы жолу эми мончадан бардык эле монча кылып койбойсузбу деп бир да жолу айткан эмес. Санжардын дагы мүнөзү ушундай айкөлдүк мүнөзү бар, ал дагы бир жолу ушинтип айткан эмес да. Бирок берки бетегин карап көрсөң, кадимгидей эле оокаттары элдикинен жакшы. Мындай жүргөн унаалары дегендей, жашаган жерлери мыкты, балдарын кийингени, эткени дегендей баардыгы мыкты көрсө, жанагы ач көздөнүп эле баягы өзүнүн кылган эмгегинен дагы жогору коюп алышып тапкан акчаларынын берекеси жок болот экен. Мен муну көп көрдүм аябай. Анан жанагы ушундай болот го, бир сенин көңүлүңдү алып, анан наркынында көңүлүн алып көрсө, берип аткан киши аз болсо дагы мындай чын ниети менен ыраазы болуп берсе, ошол нерсе жугат экен. Мен базарчыларга көп айтам да, 10 сом болсо да түшүп коюңуз, тырышпай. Мен ыраазы болом, сизге берекесин берет. Көрүңүз. Азыр менден ашык аласыз, ага барып туруп бир нерсени олчойтуп алып аласыз, аныңыз экөөнөн сынып калат, берекеси жок. Анан ошол Санжар экөөнүн баягы берекелүү болуп атканы ушундан да, булар жутунбайт, булар талпынбайт. Кээ бирөө бардыгын эле мындай түртүп коюп эле, анын арасында ата-энеси да болушу мүмкүн, жакындары да болушу мүмкүн, мындай кулач менен түртүп эле ошого жетем деп эле умтула берет да. Жеткенден кийин беркилерди таппай каласың да кашайып, түртүлгөндөрдүчү. Анан максаттын ошол касиети сакталып калса деп тилейм Кудайдан. Жутунбаганы, анан жанталашпаганы баары бир өмүр. Жегениң 1-2 килограмм, топтогонуң дүйнөң топурак, жыгач, топон болсо жок болот дегендей. Анан мындай адамдардын арасында могу туруктуу жашоодо дагы мындай
адамча жашаш керек да негизи. Бүгүн Максат Кыштабаевдин баягы адамдык чыныгы, сапаты, өзгөчөлүгү өзгөчө көбүрөөк айтылып жатат, азыр чыгармачылыгына кайрылалы. Репертуар тандоодо өтө кылдат. Бир сонун керемет ырларды тандап алат. Кандай обон болбосун, өзүнө жарашкан. Бул жагынан Майрам байке сиз баштап бериңиз. Сиз баягы ырчы катары, оюнчу катары репертуар тандоодогу Максат Кыштабаевдин болду. Кээ бирлер мага айтып калат да, эме Тандап бериңизчи деп. үйлөнөйүн дедим эле, бир келин тап бериңизчи, кыз тап бериңиз дейт. Кандай деп сурайсың да. Кандай болуш керек сенин оюң боюнча десем, боло берет эми, эптеп үйлөнүп алайынчы дейт да. Аны эртең аны менен жашаш керек. Аны менен мындай бала чакалуу болуп, мындай түбөлүк адамдан жадабаш керек да. Анан эле кээ бир ошентип эле мелдеп алып алат дагы, анан эле 2-3 күндөн кыйналат. Тигин мурдунан суу агат экен, анан күлсө нан чачырайт экен оозунан. Анан үйдө жакшы кийинбейт экен, анан тигиндей мындай жуунбайт экен, тамак жасаганын билбейт депчи. Максаттын ошол чыгармачылыктагы тандоосу мындай кылдааттык менен да. Мен билем да, мен мындай өзүм чыгарган жакшы обондорду талашат да. Муну мага берсеңизчи депчи. Ушинтет да. Анан ошондон улам билем да. Бул жөн эле була колуна тийген эле эми баланча жазыптыр деп эле ала бербейт да. Бул ошо Калыбек Малдыбасановдор деле тирүү болсо ошону деле жакшы чыгармаларды алмак да. Калыбек Малдыбасанов жазыптыр да деген аты үчүн албайт да бул. Ошонун мындай сапаты үчүн эртең мындай төбөлүктүүлүгү кандай болот, анан бул өзүнүн дагы рейтингин түшүргүсү келбейт. Ушундай бир жакшы сапаты бар. Анан ыр тандоосу ошол боюнча уланса экен деп муну да тилейм. Анан эле баягы бирөөнүн көңүлү үчүн, анан тиги муну эле, анан койчу эми ырдап кое берейинчи, эмне болсо дебеш керек чыгармачылыкта. Жакшы чыгарма болсо ошол акыры баары ордун табат. Баягы отурган кыз ордун табат дегендейчи. Анан ошондой чыгармадан бир ырдап берели, жанагы Каныбек Иманалиев досубуздун Күзгү маанай деген чыгармасын мен ырдайын деп атсам алып алган. Мен ырдайынчы депчи. Көрсө бул баягы чаткалыктар айткандай бул жалаңыч билет да кандай. Ошондо да берели. Айтыңызчы Максат мырза, мисалы Сыймык Бешекеевдин репертуарына кайрылып жүрөсүз, ушул эле угарман суранып аткан Ай жаркын, ошончо ырдын ичинен ошо Ай жаркынды тандап алгансыз, мындай караганда. Ошол эле Ошембек Муктаровдун Мария кайда айтып атпайбы? Бул өзүңүздүн табитиңиз эле деп баа бересизби же кандай? Бул мындай болуп калат да, эми Сыймык агабыздын деле, Майрамбек агабыздын деле, Шембектин жанында деле Шембек экөөбүз да көп жыл чогуу жашаганбыз, жакшылыктарга чогуу кызмат кылганбыз. Анан ырларын угабыз, угуп жүрөбүз. Анан ошол ырлардын ичинен өзүм көңүлүмө жаккан, ырдаган келген ырлар болуп калат да. Анан Майрамбек агамдын ырларын көп эле студиясына барып угам. Анан ошол Күзгү маанайды бир күнү аккордеон менен ырдап калды өзү. Анан сурадым, Майрамбек ага мага бериңиз десем, кыйылып туруп калды, эмне кылам деп. Эми мага бериңиз десем, сизде кенен деп жаза аласыз кайра башканы деп суранып атып, анан ошондой мен ырдап калдым. Кайсы жылы ырдадыңыз? 3-4 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. 5 жылдан өтүп калды. Сиздин ыр сандыбызга келген 5 жыл. Келиңиздер анда Күзгү маанайды ырдайлык. Azayıp bakta жалбырак, Hacamgır токтоп кайрулап, Sen жактан жылуу хабар жок, Сезимдер туура таңгырап, ой, таңгырап. Жалбырак жерде тепселип, Жалгыздык ойду эңшерип, Жылуулук издеп таба албай, Жылмайган күндү эңседик. Salınqı tartıp büt sana, Sarsana basıp tustala, Geyti varı düylöndü, Celliri usul güstağa, oy güstağa.
жалбырак жерде текселип, жалгызды койду еңшерип, жылуулук издеп таба албай, жылмаган күндү еңседик, еңседик. О, еңседик. Көңүлдү кеттиң бойлап, бүткөн бой үшүп чайрап, бараткан сага бул күздү, жараткым келди ыргылып, ой, ыргылып. Жалбырак жерде текселип, жалгызды койду еңшерип, жылуулук издеп таба албай, жылмаган күндү еңседик, еңседик. О, еңседик. Баракелде, кол чабуулар сиздерге. Сонун керемет Максат Кыштообаев агабыздын аткаруусунда ыр базабызда дагы ылгырды тыңдап жүрөсүздөр. Арактуу угармандар, Майрамбек Осмонов агайыбыздын ону сөзү Каныбек Иманалиевке таандык. Эми угармандарды катары кошолуу 77 98 0312 шаарыбыздын коду. Байланышка чыгып билдирүүңүздү жазып узатыңыз. Наргиза Талабековна баарыңыздарга салам айтып ийгилик каалаган экен. Тилек Имангазиев деген угарманыбыз да кол чабуулардын баарын жөнөтүп чын жүрөктөрдүн баарын узатып коюптур. Максат мырзага жана Калиман Жумадылова деген колдонуучубуз сиздерге тунук эфир чын сол каалайбыз бар болуңуздар деп билдирүүсүн жазып калтырган. Санжира радиосунун YouTube каналынан бизди түз эфирде көрүңүз, комментарий бөлүмүнө кат узатыңыз жана түз байланышка чыгып дагы өзүңүздүн пикириңизди айтам десеңиз кабыл алууга даярбыз. Анарбек мырза, сиз Максат Кыштообаевдин кайсы ырын өзгөчө жакшы көрөсүз? Репертуарындагы кайсы чыгармасы өзгөчө жагат? Аз угарманды кабыл алып анан жооп бериңиз. Мейман бар, саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз, кутман күнүңүз менен. Кутмандуу күн, Алмагүл. Рахмат, кандайсыз? Калиман. Ой, Ибарат эжекем, келиңиз. Ой, ушундай бир жакшы сыбарлап келтирсең, сөздөрү курч, өткүр жигиттер келиптир, сөз айтууга апкарып атабыз. Майрамбек сүйлөгөндөн кийин сүйлөш да оор болот. Кош келипсиздер, Кыргыз элинин бийик дөөлөтү, Кыргыздын ак баталарын алган, элим жерим деп кайын журт, ата журт деген журт сыйлаган, эл сыйлаган уулдар, кош келипсиздер. Кайын журт деген 20 тийиштүү экен. Сиздердей Кыргыздын жигиттери өсө берсин, өнө берсин, бар болсун. Рахмат. Тукумуңар улана берсин. Эл ичинде эмгек канча болсо ошончолук баары болот. Туура. Таттуу, жакшы, ширин күндөр көп болсун. Аппак сүйүүлөр, аппак никелер, ак тилектер, ак жашоолор. Силерди ата деген статуска жетирген уул кыздар, бактылуу күндөр, эмне деген жашоолор. Ошол жашоолор улана берсин. Жолдоруңар түз болуп, өмүрлөр жүз болуп, тилеген тилектерге жетип, эл ичинде баарыңарга тең, 4 жигитке тең каалаганым эл батасы менен өмүрлөр узарсын. Эл деп жашай бергиле. Эмгегиңерди бере бергиле. Эмгек эч убакта бааланбай калбайт, бааланат. Майрамбек аз калды эл артисти болгонго. Же болдуңбу? Алды. 32 август алдым го. Же алдыңбы? Мен алсам балекетиңди алайын. Болсун, эл алып эмес, эл баатырын алгының. Эмгектин баатырын алгының, татыктуу жигитсиң. Ошо мен эмгек сиңиргенин билем. Аны укпай калдым, возможно, кечирип кой. Ошо Майрамбектин жолун жолдогон максатка да келсин, бу жигиттерге да келсин. Келет. Эл ичинде эл батасын ала берсиңер, баарына жетесиңер. Теңириңер теңдеп берген үйдө жаркылдап силерди күндөп түндөп ак жүзү менен тосуп алып, аппак чайларын берген теңиңер менен, бала чакаңар менен ойлоп турган максаттарга жете бергиле. Жашоо жакшырып атат, өкмөт өсүп атат. Мамлекет жакшы буюрса,
жакшы жаштыктын доору сонун замандар келатат. Убакытты өткөрбөгүлө, ар бир нерсени өз убагы менен өткөрүп алгыла, бизге окшоп кийин атиң деп өкүнүчтөр болбосун. Бактылуу турмуштар болсун. Аппак никеңер таттуу болсун, адашпасын, ажырабасын. Бийик жашоолорго жеткилсин. Бар болуңуздар, ийгиликтерди каалайм. Ушундай жаркыраган эфирге кыргыз элинин жигиттерин жаркыратып алып келип аткан Алмагүлгө бийик жолдорду каалайм. Алмагүл, аманчылык тилейм. Уул кыздар кече бир кысырма угуп калдым. Рахмат эжеке, бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз байланышка келгениңиз үчүн. 57 77 98 ардактуу угарманым. 0312 бул шаарыбыздын коду. Сиз дагы максат Кыштообаевга суроо болсо, балким сунуш бар, балким бир жакшы бир окуялар болгондур, биз билбеген, бүлүп келген коноктор биз билбеген сапаттарын эстей албайт, айта албайт. Ушундай эле максатта балким өзгөчө таланттарын билген жакындар болсо, алар дагы байланышка чыгып өзүнүн пикирин айтса болот. 57 77 98 сандары кызматта. Келиңиздер, Анар Өкүмбүрза, кезек сизге келди окшойт. Аккордеонубузду кучакта отуруп чарчап кеттиңиз окшойт. Эми Максат агабызды куттуктап, сизден бир жакшы чыгарма болсун. Аккордеону значоктой эле экен да кичине. Меники оор аябай. Келгиле Максаттын кечесинде азыр сагынуу деген чыгармасы да берейин, Тең кайтып кел аткан күндү сагынам, кечкурун иштен тең кайтып кел аткан күндү сагынам. Көрүшкөн жандай Get alбай алыс жандан кылчакта булам кайрылып кыйылган күндү сагынам, кылчакта булам кайрылып кыйылган күндү сагынам. Seni sağınam, alısın kandım candan, süygönün istep sağımı en kıyım eken barınan, süygönün istep sağımı en kıyım eken barınan. Hey barakeldi, kol çağlar sizge. Угарманыбыз бар, кабыл алалы. Мейманыбыздын пикирин уксак, саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшыбыз, кош келдиңиз, Кутман күнүңүзбү. Рахмат. Эфирге келген чыгармачылык инсандарга чоң ийгиликтерди каалайм. Арасында айрыкча ушул кыргыз элинин чоң азыркы учурдун залкары Майрамбек Осмонов отурат. Чыгармачылык ийгилик. Алган наамыңыз кут болсун, маке. Сиз мындан дагы жогорку алып барып, баягы 4 тарабы төп келген жоргосуз. Анан сизден кыргыз эли ошонун арасында биз көп ийгиликтерди күтөбүз. Чыгармачылыктарды дагы бийиктете бериңиз. Ийгилик, маке. Рахмат. Атыңыз ким? Бакыт, Токмоктон Бакыт. Чоң рахмат Бакытбай сизге. Мен Токмокто окугам. Токмокто окуп, баягы 10ду бүтүп эле ошол жакка барып
анан биздин экинчи мекенибиз болуп калган да. Анан ал жер бизге көп жакшы багыттарды көрсөткөн дегенде. Эми мен дагы сөзгө келип калдым. Үчүнчү темага өтөйүн, ата эне жөнүндөчү. Мен тарыхта унутуп атам, бир баатырлар бир баатыр жөнүндө эскерет да. Атын унутуп атам, анан ал баатырлар бир баатыр жөнүндө эскерип мынтип айтат да. Ошол Максат баатыр дейт. Согушка келчү эле калканы жок дейт. Анан биз айтчубуз дейт. Кокус бетиңе сайылса эмне болот? Найза, кылыч, мойнуңа чабылса эмне болот? Эмне үчүн коркпойсуң, калканы жок келесең? Калканың барбы өзү десе, ооба бар калканым. Үйдө турат. Ошо калкаңды ала келбейсиңби? Бир күнү өмүрүңөн айрыласың десе, жок, мен ата энем турат го дейтмиш. Эмнеге ата энем турат го деп атасың десе, мени ата энем дайыма ушул согушка жөнөрдө, мага дайыма бата беришет. Дуа кылышат мага. Мен коркпой, үркпөй келип, душмандар менен чабыша берем деп айтат экен. Анан күндөр өтүп, жылдар өтүп, анан бир күн анан калканы менен келет экен. Сой, сага эмне болду, калканы менен келдиң? Мен ата энемден айрылып калдым дейт. Көрсө чындап эле ата энең барда, баягы каның толук айланып дегендей денеңдечи. Көңүлүң тынч, таянычың тоң, булагың бар дегендей ичерге. Айтайын деп атканым ушул Максаттын ата энеси, атасы Черикбай аксакалга мен ыраазычылык айтам. Апасы Гүлүп апага ыраазычылык айтам. Ушундай сонун кылып тарбиялаган, баягы өздөрүнүн жакшы бир асыл калыбына салып, анан жанагы обелискка очуна кирпич бар го, жалтыраган сонунч, аны суктанып, ушундан үй салсак болот эле деп, анан көбү жетпей калат. Белки арзаныраак 8 сомдук кирпичти алышат да. Ал азыр бир 50 сомдо бирөөсү менимче. Анан ошондо обелискка очуна кылып туруп, анан муну сонун кылып, анан баягы коомго кошкон да. Ошол Черикбай аксакалга Кудай өмүрүнө береке берсин, апасы Гүлүп эжеге өмүрүнө береке берсин, ушулардын жамандыгын көрбөсүн, көздөрүнөн аккан жаш ушулардын кубанычынан, ийгилигинен болсун деп айтам да. Анан Максат дагы аларга жакшы уул болуп берди дейм. Бир окуяны айтып берейин. Ноокатка бир байдыкына барып калдык, эми жакшы акча төлөп берди. Чынын айтыш керек, баягы кээ бирлер айта берет да, эмне үчүн могу региондорго кымбат аласыңар депчи. Анан бир 6-7 өнөрлүү адамдарды ошол тойго баратып, тойдон келатып, бала чакам багам деп жүрүп жолдон өлгөн балдарды мен таланттуу өнөрлүүлөрдү эсептеп берем да, анан унчукпай калышат. Региондорго эмне алсыңар дейт. Өмүр деген аманат да. Сен ошол самолет менен барып коносуңбу, ошко конбойсуңбу, Кудайдын колундасың. Кайра келесиң, келбейсиңби, ошол үйдөн чыккан боюнча. Ушунда да кеп. Анан бардык Ноокатта 8 мартка карата ошол аялдардын жакшы майрамын, энелерибиздин жакшы майрамын өткөрүп бердик. Анан бала кампайып келди. Анан сурадым да бир күнчү, баягы акчаны эмне кылдың десем, Майрамбек аба, мен атама дейт, сонун балчелек алып бердим дейт. Балчелек курап алдык дейт. Анан болуп атабы десем, болуп атат, Кудай берекесин берип атат дейт. Ошол арылар бүт эле биз жакта жүрөт дейт. Анан бир канаты сары, бир канаты кызыл арылар жүрөбүз десем, ооба, акшылып көп эле жүрөт дейт, ошол Токтогулдун арылары дедим. Анан ошол жакшы уул болуп берди. Ата энеге да күйдү, бала чакасынан эле эмес, алардын дагы баягы кылган мээнетинен кутулуп аткандай кыязы да. Анан Майрамбек байке бир 2 же 3 килограмм бал ала келем дегенине быйыл 3 жыл 14 күн болду. Өткөндүр айтып аткансыз, Ооба. Майрамбек байке негизи карызмын. Калганын өзү айтсынчы. Айтканым чын. Бирок бир жолу алып келип берейин десем, Майрамбек байке мен көлдөн акун дей салып атам деп калды. Ошол жакта дей салып атам деп, ошо менен мен алып келген балды эми ал турса, машинада турса көргөндө алып кетип калат экен. Анан эме шекериң оозуңда. Дүйнөдө бир гана азык түлүк бар, өмүрү бузулбаган, бул бал. Ооба. Бал. Жок, ал бузулбайт да. Бал. Ал бал бузулбайт. Бирок машинада туруп турган нерсени көргөндө алып кое берет экен. Шекериң оозуңда. Аны бузулган адамдарга көрсөтпөш керек, бал. Бал. Бүгүн алып келбесеңиз болбой калды, көбү чалып салдырбасаңыз болбой калды. Майрамбек байкеге берем.
Эмки эфирде алдым деп айтат Мария апа. Эмки эфирге силер 26 жыл чакырып калсаңар эмне болот? Жок, силер чакыра эле, 26га эле чакыра эле. Жок, силер мындай кылгылачы, мен Айдай менен сүйлөшөйүн, Ибакова мененчи. Силер бизди кайра чакыргылачы, могу 6-сына жетсин эле. Макул чакыралы. Чакыргыла болсо эфирден алдыңбы дейли. Мен бергенimди айтам. айтам. Чейин деле сурабасам болбой калды. Мен атайын тапшырма алайын. Сен ортого түшчү. Эмесин сага берем 1 килограмм. Ортомчоло турган болуп калдыңыз. Ооба, ушул мен экинчи жолу калып атам, үчүнчүсүнө алгандай болду чын эле. Назира Боталиева Санжира көрөрмандарына рахмат деген экен. Салам Санжира радиосу кандайсыздар? Максат Кыштообаев жылуулук дүйнөлөрүн ырдап койсунчу дейт. Ардактуу Эрмек Сейиткулов ал ырды ырдап койдук, жүрөк сыры деп аталган ырды программабыздын башында ырдалып калды. Сураныштарды эгерде укпай калган болсоңуз, YouTube каналыбыздан кайрадан баштан баштап көрүп, угуп тыңдасаңыз болот. 57 77 98 0312 бул шаарыбыздын коду. Сиз дагы байланышка чыгып, кабыл тилектериңиздерди, пикирлериңиздерди узатсаңыздар болот. Келиңиз эми, угарманымды кабыл алайын. Мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Алло, Алмагүлка. Кандайсыз? Кош келдиңиз Кутман күнүңүз менен. Каражан, жакшысызбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Мен Какен апам. Тааныдык, Какен апа кандайсыз? Жакшы алдым, жакшы, рахмат, аябай жакшы, баары жакшы. Эми эфирге жакшы ырчылар келиптир. Жакшы ырчылар да келиптир. Жаштары дагы, эле таадылган дагы, таанырбаган дагы бар экен. Баарына ийгилик каалайм. О четте турган Рыскелди дейсизби? Рыскелди? Шо. Анан атын билбейатам, жакшы. Рыскелди Калыбек уулу, ооба. Туура таанадыңыз. Баштан да жакшы дайт, өзү да жакшы дайт. Анан Максат байымда келди, Максат. Жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Формаларың ийгиликте өтүп атабы? Жакшы. Майрам бек дагы жакшы. Радио баарын билет да сени. Анан кийин Мени эмне Каражаным деп едиңиз? Түшкөндө кызыңды сүйүнчүлөдүң эле, ошо чоңоюп калдыбы? Ооба. Чоңоюп калды. Максат байдын эмесинде репортажында жанагы Тимур Пешетовдун Гүлмай деген ыры бар эле, ошону ырдап берип коебу Каражан. Анан баарына ийгилик, ден соолук каалайм. Сармайтыкка өнүгө берсин. Рахмат. Жакшы кайырлардан аткара берсин. Алмагүл сага Каражан чоң рахмат. Таланттар. Өзүңө дагы өмүр каалайм. Рахмат. Жок. Ийгиликтер каалайм. Баары болуп, аман болсун. Чоң рахмат. Бизде жумушта кесиптештер бар да. Улураак эжелер анан жакшы көрүп кеткен студенттерин же кесиптештерин эле ий жаным деп коет да, кээ бирлерчи. Карасын кошпой элеби? Карасын жок эле ий жаным деп коет. Анан кээ бир эжелерибиз бар, кичирөөк, жашыраак кесиптештер болуп калса, козум деп коет экен да. Ошондо бир кесиптешибиз түштүк тараптан, бир кесиптешибиз бул тараптан да. Ошо эркелеткендегиси экөө эки башка да. Анан Мария Пекатта Каражанымды каяктык болду экен депчи. Бул ижа каяктык болот Каражаным деп аткан. Нарындамаш керек, ошо нарындыктар алтыным десе деп ушинтип сүйлөшөт. Алмагүлдөн сураш керек, сен да Каражаным дейсиңби? Бизде как чокумду кошпойт. Ал токтогулдук болуп эсептелет. Токтогулдун билесиң, балдары жакшы болот, анан балыгы жакшы болот. Анан балы. Кайра эле бал. Бал бардык кыймада бар да. Бал. Угарман бар, саламатсызбы? Алло, мандуу күнүңүздөр менен. Рахмат, кош келипсиз. Саламатсызбы, жаркылдаган карындашым. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Коноктор, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бүгүн жакшы зар элем Максат инимби бүгүн? Ооба, биз пассажир. Максат иними мен жакшы ырларын жакшы угуп билип жүрөм. Билгеним ушу 2020 жылдан баштап көрүп атам Санжира Секинчек долбоорунан. Мурда чындыгында билбечи элем, тааныбачу элем. Бул жакта менин кааларым чың ден соолук, чыгармачылык ийгилик. Кудай буйрса эл артисти болсун. Таланттуу жигит, аябай таланттуу. Коштоп келген чыгармачыл адамдарга да
ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалап кетем. Сизге тунук эфир карындашым. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Рахмат ыраазычылык билдиребиз. Сиз айткандай бүгүн биз ошол Максат Кыштабаевдин унаасындабыз, биз. Ушунун кайыгындабыз да. Шөктүрсө дагы, көптүрсө дагы ушунун колундабыз. Рахмат сизге келип туруңуз. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир угармандын пикирин угуп коелу. Эртеден бери байланышып. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Жакшыбы, сөзүңүз кандай? Сиз кош келдиңиз. Жакшы. Сонун таланттуу балдар баарына ийгилик, таланттарды ташкындай берсин. Мен Токмок шаарынын Кара Дөбө айылынан чалып атам. Ден соолукта болушсун, үй бүлөлүк бакыт каалайм, иштери ийгиликтүү болсун. Алмагүл сага дагы ишиңе ийгилик. Ушундай жакшы чыгармачыл адамдарды алып келип, биз менен көпүрө болуп иштештирип турганыңа ыраазыбыз алтыным. Рахмат. Ден соолукта бол сен дагы. Анан могу Ырыскенди иним болот, ушуга чоң салам айта кетейин. Максаттын окуучусу. Максатка чоң рахмат. Мынакей бүтүп, эми ошолордун жолун жолдоп, ушу Майрамбек байкесиндей, башка байкелериндей ушундай эменин маданияттын мыкты кызматкери болсун. Бардыгыңарга ден соолук алтындарым. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Кара Дөбөдөгү жанагы сайлык, анан Искра деген айылдарда ак бешим 11 жылга да биз аябай 90 жылдары балдарды армияга узатканбыз. Мен Токмокто окуган, ошол жакта аябай жакшы билем да. Кара Дөбө аябай мындай салкын, эли мындай жайдары, ысык мүнөз жакшы эл болот. Эженин сүйлөгөнүн да билинип атпайбы? Ооба, рахмат сизге келип туруңуз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Конокторго чын ден соолук үнөмү каалайм. Майрамбек эним абдан таланттуу, бар жогу келишкен жигиттин бири. Ага эңгеш деген кулагымда алынып калды. Рахмат иним. Эми максат жакшы билем, максаттан жакшы, ондору жакшы, ырдагандар бар жайында. Мен Кырасыздан Коргонбай ага Майрамбек. Коргонбай агабыз канттан дейт. Жакшы, Коргонбай аке жакшы. 4 айда бир көрүнүп турсаңыз жакшы болот. Рахмат сизге, бар болуңуз. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыңарбы, Санжира? Бүгүн аябай таланттуу инсандар келиптир. Биз сүйүбүз деп уккан Майрамбек энибиздин коштоосунда Максат чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ташкындай берсин талантың, бар болгула деп Рая Мусаева эжекебиз узаткан. Мейман бар, саламатсызбы? Ооба, саламатсыздарбы? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Кош келдим. Бүгүнкү конокторго айтат элем, кош келиптиктер деп. Саламатсыздарбы? Рахмат. Силерге ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайм. Жакшы ырлардан аттап берип койшуңуздарды көптөн көп суранабыз силерди. Дайыма Санжираны калтырбай угуп келебиз. Чоң рахмат. Атыңыз ким? Бишкектен атым Жылдыз. Чалып көрөйүнчү деп чалганыңыз экен. Түшүп калды да. Ала албай эртеден бери байланышып аткан угармандар. Биз жакшы маек бул учурунда угармандарды кабыл албай калып атабыз. Ошон үчүн көбүрөөк алганга аракет жасадым. Азыр келиңиздер, эми кезекте баягы устаттан шакирт өтүптүр деп коет го кыргызда. Анысы кандай? Азыр Максат агабыз тарбиялаган бала кандай талант болуптур. Байкайлычы. Канча жылдан бери, канча жылдык эмгегиңизди коротуңуз, айтып коңуз. 5 жылдык өмүрүмдү алды эми. Эми быйылкы өмүрүмдү алып келип бердиңиз. Ошонун эми мөмөсүн азыр өйүндө атат. Атайын ырлардан эмес, термер санаттардан ырда деп атайын айттым эле, бул термерлерден болот. Жакшы болот. Келиңиз. Агай ушу башында айтып өткөндөй төкмөлүккө акындыгыма дагы чоң өбөлгө түсүп берип атканына рахмат. Агай менен бир Исмаил Ворончиевдин Карыганда күйгөнөр деген жакшы термесин иштеп чыктык эле. Исмаил Ворончиев 60 жашка чыгып, филармонияга чоң концерт берип, ага жазуучулар, төкмө акындардын баары катышып, анан өздөрүнүн сөздөрүн айтып, анан сөз юбиляр кадимки Исмаил Ворончиевке кезек келди дегенде, колумузун отургучка коюп трибунага чыгып, ой мен азыр 60 деген жердемин, 40-50 деген белести кыйналбай ашып келгемин. Эми жакшылап мени баккыла да жан алгыч келсе каткыла. Көрдүңбү деп сураса көргөн жокпуз деп айткыла. Кыйналып турган кезиңде кыюу сөз келет эбине, ал кудаларын эриштип Кубага кетти дегиле, тайкелерин эриштип тайгага кетти дегиле, ага да болбой сураса, таапер деп чырмаса, базарда бекерчилер жүрөт го, ошонун бирөөсүн кармап бергиле дейт. Ошондо эл кыраан катып болуп күрүп, анан мен түндө жатып түш көрдүм, түшүмдө мындай иш көрдүм.
ыр жастым түшүмдө, алырдын аты карыганда күйгөн ыр деді дейт. Анан эң алдыңкы катарда Токтоналы Шабданбаев аксакал отурган эле дейт. Ордунан тура калып эле, Исмаке, күйгөн, сүйгөн деген жаш кезекте болот. 20 жашта болот, 18 жашта болот. Анан 60ка чыгып алып, каякта күйгөндү айтып атасың сен деди дейт. Ошондо, ой, токо кое туруңуз. Мен ырымды ырдап бүтөйүн, анча-амча сабын үйүңүзгө барганда түшүнүп күлүп коесуз деди дейт. Ошондо карыганда күйгөн ырды Исмаке минтип ырдап турган жер дейт. Meni kapa kılıp baratat oy uşul karılık degen bir nerse. Oy algay kırbay tilim tim gelise. Belgili jerden bel daldın, berçemdü dalay jer daldın. Üyün güygön karılık oy uşul uçağayın el daldın oy. Kayran bala çağımdı kaygırıp gönüm sağındı. Düşünböym oşol mezgilim tütümbü çok bu jalımby. Oyun o bala çağımdı oylonup gönüm sağındı. Uğruday tintip çık jelek uykuda jatkan ayıldı. Hızmatta жүрүp çalıgıp çarçagan günüm bolbogon. İşten kolu boş olsa ilbesin izde oynogon. Sanasam oşol mezgilim da zakım go dep oylonum. Kaltardı serpken kayran başkarıp ketip baratat. Katkırıktan gülküdön kalıp ketip baratat. Kıran ele kayran baş karıp ketip toy baratat. Kırgoldan tülküdön kalıp ketip baratat. Жаңылбай салган жорголем, мен жазбаймын деген ойдолем. Өрчүй салган жорголем, өзгөрбөйм деген ойдолем. Баштагыдай боло албай, бар эле талып кетип баратат уй. Yaşıl güleli kırdağı, anda jalorut çile kıylаны. Kızıl güleli kırdağı, kılçaktat çile kıylаны. Ökçögön çüköm gon çile, özelen aykır bol çile. Kalçagan çüköm gon çile, timile kaykalab aykır bol çile. Azır tam tangda batsam o tağın ot. Aralaşsam jaştargan aksakal degen at konot. Jangdasam boyok juk çile, jandagan sözüm muh çile. Çımırkangan işlerim çıkıp duruçun оңынан шыбықтай болған қайрандар анда чымчып өтіп той қолыман азыр құлалы көрген жөжөдөй бар эле құйындап қачат жолуман уй. Айдың көлдің қуларын айлантып талай қуғамын абайлабай жүріппіз ай төбеден туғанын алыс қалдың үлпілдеп андағы сонын уағым алтыным деген сездерден таптақыр ажырап қалды құлағым мұз жайнасаң аш болып сызға жатса тер деген бала кезек бір сонун барына мойын бербеген қоңғыролы құш елек қол жетпес жерден сермеген далдаға түшіп айланып да далай қолдон жемжеген ошондоң азолордун үйрөтүп качан аттарды кармадык кайран ошол мезгилим кайрылып келбей тайланып чарчаган жерге кыйшайып эми биз чай иччү болдук жайланып жаш кезде көрдүк жыр калды нечен жалындың ырлар ырдалды балпайып төрдөң отуруп эми бир баш мүлжүй турган жыл калдың о. Эй, баракелди, азаматсыз кол жабы бар сизге. Исмайылдың қарлығында алтыным деген сөзден құрғалдық деп атпай. Майрам байкенің осы алтыным деген ұсындар сөздердің ойындары бар да. Ар бир жашқа арналған. Мақсат мырза, ошондо сиз канча жылдан бери еңбектенип атасыз Бүйсарабешан Элбатов искусство университетинде? Канча жыл болду? 2014-жылдан бери 10 жыл болду. 10 жыл. Демек эки поколение бүтүрдүңүз десем туура болот да. Азыркы ушул кызмат кылып аткан кыргызга маданиятта ийгилик жаратып аткан окуучуларыңыздан атай кетпейсизби? Эми атын атаганда эми шакирттер көп. Тарбияланып аткан студенттер да көп. Балким бириси тааныса, бириси тааныбайттыр. Эми азыр Ырыскелди быйыл бүттү жаңа. Ырыскелдин өнөрү бул эми акындыкка да жакын. Дастандарды айтат, ошого ар бир шакирттин өзүнүн үнүнө жараша, анан өзүнүн дараметине жараша ошол уклондорду беренге аракет кылабыз да. Кээ бирлери кээ үрүнгө дастан эмес, ырларды ырдаганга туура келип калат.
ошондой бөлөбүз. Эми арасынан Ырыскелди бар, Калыбек уулу Ногоев, Аскат деген бар, Садыбакас уулу Адилет деген бар. Булар эми ошо кыргыздын улуттук салттуу музыкасын алып жүрүүчүлөр. Нурсултан деген жигит бар, бүтүп кетти. Алтынбек деген мурдагы бүтүп кеткен ушул студенттер да. Азыркылар болсо эми жаңыдан азыр 3-4 курстагы, 2-3 курстагы окуп атышат. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Ушундай сонун кыргызга кызмат кылсын, маданиятыбызга чоң эмгек жазасын деп жакшы окуучуларды тарбиялап жүрө бериңиз. Ардактуу көрөрмандар, программабыз улантабыз. НТС телеканалы Санжира радиосунда кыска жарнамалык түрмөк бар. Андан соң эфирибиз уланат. Байнашка чыкканга даяр туруңуз. Бүгүнкү Селкинчек долбоордун башка каарманы Максат Кыштообаев. Ал жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу. Азабы менен жыргалы аралаш. Чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар Санжирада. Селкинчек сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-га чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжира радиосунан угуңуздар. 11 saat 37 көрөрмандар, атканыңыз Санжира радиосунун Селкинчек долбоору сиз жөнүндө. Бүгүн биз кыргыздын мыкты таланттуулуу, өзү жөнөкөй болгон менин жан дүйнөсү өтө кенен Санжира радиосунун эмгек сиңирген артисти Максат Кыштообаев агайыбыздын чыгармачылыгын жакындан билгенге аракет кылабыз. Келиңиздер, катарга кошулуп, сиз дагы пикир айтып, каалоо тилегиңизди узатып, анан суроо сунуштар болсо калтырсаңыздар болот. Максат мырза, мына Маримбек агам айтып атпайбы, чыгармачылыктын жолу кенен, ортодон жолдон түшүп калгандарга мери чекесли 25 болду, бирок максаттыкка буюрса узак болот депчи. Бирок ошол кенен жолдо алда дагы кандай иштерди кылайын деген пландарыңыз бар? Кыялдарыңыз балким? Эми алдыда кыла турчу иш көп да. Азыр ортолоп калдык десек да жаңылышабыз да. Чыгармачылыктын чеги жок. Изденебиз, иштейбиз болушунча. Өзүбүзгө жаккан, жалпы элге жаккан жагымдуу чыгармаларды дагы да иштеп, жалпы элге тартуулай беребиз, Кудай буйрса. Анан концертти 2 жыл мурун бергем. Анан Кудай буйрса дагы алдыда эмгектенип, дагы концерт бергенде сонун экен негизи. Бир түйшүк. Концерт бергендерди түшүнөсүң да? Концерт бергендерди түшүнөт экенсиң. Мурун баягы концертке кичине кечигип келсе, концерт бергенден кийин биздин концертке кечикпей келип калды. Себеби өзү көрдү да, ошол кайыкта өзү жалгыз сүзүп барып көрүп келди. Анан мен улап коеюн, ушул оюма келип калганда, жанагы узак жолдо отпайсыңбы чыгармачылык? Туура. Биз ошол бир автобуска түшкөнбүз. Анан айырдагилер эмне үчүн көбү түшүп калат? Жана кузгусу келип түшүп калгандар, ошол жамааттын арасында бирөө жөнүндө гыйбат кылгандар, ушак айткандар болот. Мен ошол 4-үнчү темам Максат жөнүндө. Максат менен ушул агайыны болуп, баягы чыгармачылыкта сапарлаш болуп, катарлаш болуп дегендей жүргөн мезгилде мен Максаттын ошол бирөө жөнүндө ушак айын айтканын уккан жокмун. Санжар деле ошондой экен. Экөө мындай бири-бири жөнүндө, бири-бири бирөөлөр жөнүндө мындай ушак айтып, тиги минтет экен, анан мына минте берет экен, анан бул минте берет экен деген сөздөн уккан жокмун. Алар кандай болсо, чыгармачылык адамдар баягы сапарлаштары, аларды ошондой кабыл алып келе атышат. Бой көтөргөнү бар, баягы ата-энесинен жакшы тарбия албай, жан дүйнөсү азыктанбай калгандары бар. Ошолорду ошол боюнча кабыл алып келе атат Максаттагы, Санжардагы. Анан мен ойлойм, ошол мындай адамгерчилик сапаттары дагы ушул боюнча калса экен дейм. Бирөө жөнүндө ушак айтып, жана айтып атпайбы, биз четине дагы жете элекпиз, ортосу деп айткандан уялам деп атпайбы. Бул дагы өз жөнүндө бир жакшы мындай маалымат берип аткан бир чети. Анан туура чыгармачылыкта дайыма ошол бирөөнүн кемчилдигин, анан бирөөнүн мындай экен, тигиндей экен деп анын баягы Кудай өзү жаратып койгон мүмкүнчүлүктөрүнө мындай көз чаптыра бербей, ошол чыгармачылыкка аракет кылып, алдыны көздөй багыт алып, кайыкты алдын көздөй сүзө берген жакшы деп эсептейм. Анан эми биз мына чыгармачыл адамдар баарыбыз бир жарыштабыз да. Ошол жарышта ким ошол өмүр өткөнчө ошол чыгармачылыкта өзүнүн баягы тандаган кесибин кармай алат, ошол маселеде. Ошол маселеде мен ойлойм, максатпай, өзүнүн чыгармачылыгын аксатпай, баягы күлүк болуп, алдыга чуркаган жакшаттай келе бериш керек. Анан
чыгармачыл адамдын эң жакшы сапаты бул жөнөкөйлүк. Ошону эч убакта жан дүйнөдөн бөлүп салбаш керек. Дайыма жөнөкөйлүк менен ар бир адамда мындай мүнөз бар, өзү кылып алат. Кээ бир адамдар публиканы көргөндө мындай дардаңдап калат. Өзүн жоготуп койгондор бар, эми алар бир күнү келишет өзүнө. Максатта ошондой жок да. Публика жалгыз адамда деле ошондой мүнөздүү мындай жумшак мүнөздүү жакшы сапаттар менен калып атат. Бардык жакшы сапаттардын өмүрү узун болсун. Ушуну каалайм. Айтканыңыз келсин. Багырыңыз айтып отко алма сабагынан алыс түшпөйт деп. Бул албетте сиз айткандай жана төмөндө айтып өттүңүз го, ата-энесинин берген тарбиясы, ата-энесине ыраазычылык деп, биз дагы ошол нерсеге кошулабыз. Үйдө кандай тарбия болсо, ошол үйдөгү нерсеси көчөгө чыгат. Кээ бир алмаларчы, алмагүл мындай кыйшык тегилип калып атат да. Мындай кырча жергечи, анан алма түшкөндөн тоголонуп кетип атат. Бул эме максаттыкы түз жерге тегилген алма да. Жакшы. Бактыгүл Орозова, максат инин чыгармачылыгы өркүндөй берсин, көп чыгармаларды ырдап, элдин алкоосун татып жүрө бер, ден соолук үйгөлүк бакыт каалайм деп билдиришин жазып калтырган экен. Чоң рахмат калуу тилектериңизге. Келиңиз анда ырга кезек берели. Максат мырза, күйөрмандарыңыз дагы улантыңыз. Кайсыларды ырдайын деп турасыз? Майрабек байкем экөөбүз бир жолу сезимдүү эфирге ырдап калдык элек да. Анан Майрабек байкем аранжировкасы, записи баардык Майрабек байкем кел, анан студиядан барып запись кылып кое бересиң деди, макулдап барып анан студиядан запись кылып бүтүп алып алып келип Майрабек байкенин машинасынан угуп атабыз. Анан ошондо Майрабек байке айтты эле: "Сен мурда жолукканда буларды сага бермек экенмин" депчи. Азыр ошол сезимдерди айлык. Анан дагы 5-чи теманы унутуп калыптырмын. Өзүн дагы ушинтип мактап коймой адаты бар. Эми мен ашыра мактап атам, ошон үчүн мактан алайын да элчи. Кээ бир жерин ашыра мактап атышат. Анан эми мактап атканда бир мактан алайын дедим. Ошол кылымдарда Имам Азам жөнүндө бирөөлөр 2-3 киши мактап атыптыр да. Имам Азам берде турат, анан 2-3 киши мактап атыптыр да. Түнү бою уктабай ибадат кылат экен десе, анан кой, ушулар элдер айтып атыптыр да, анан ушу уктабай ибадат кылчу экен да Имам Азам. Анысы кандай элдер айта берген жакшы нерсеничи, кой ушундай кылышым керек экен деп биз кээ бирөөнү сага аманатка тарайттык. Сен бардыгына ишенип алып анан оштой кеминип жүрбө дегиз. Таблетка ичип калып бир күнү неман аптекасында барбы же кайсы аптекада бар деп. Жана биз кошуп айткандарды ошону кош деп атканыбыз. Ал сага күмүш сырга. Örttedin жүрөгүмдүн бар жогун, жолу бар кан теваны дарылоонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкаңаргам. Билемин сенден бөлөк дар жогун, bilemin senden bölük dar joğun. Bilmeymin kaydan seni tabarımdı,
Bildirip koysoň bolo jamarыңды Göz dalbay tiktesem de ır жазып бүтпөсөm de Sağındım jaro kerim jamalыңды Sağındım Sağındım jaro kerim jamalыңды Sağındım jaro kerim jamalыңды Sağındım jaro kerim jamalыңды Баракелде, кол чабуулар сиздерге сон керемет. Сезим деп аталган Майрамбек агабыздын Максат Кыштообаев аткаруусунда кугарманым. Бизде болсо мейман бар. Бүгүн эсенин байлашка чыккан соң кугармандардын пикирин угалым. Саламатсызбы? Кандай турасыңыз, жакшыбы? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Кош келдиңиз. Жок, мен билип атам, мына тиги эмекенин. Мына экөө ырдап атпайбы? Ким айтып атпайбы? Осмон эме деп, бул сары жигит деп. Оңой бол сары жигит эмес, сары алтын болуш керек. Атыңыз ким? Атым Шаршанбай, эмеде Каралтадамын. Майрамбек. Бул максатка эмелер үнүнө береке. Айтканыңыз келсин. Ушу мына сен жала айтып атасың эме депчи. Эме эл артты мына жакында алдым. Анан жанагы телевизордон көрсөлүп атат. Эл артиси балан чай урдайт дейт. Айланып кетейин, атын эмес, ошото тааныбайм. Каяктан болуп эле таң каламын силерге. Биз деле таң калабыз, анан таблетка ичип жакшы болуп кетебиз кийин. Seni bilem. Kançadır 15-20 жылдан мурда эле билем сен ырдап жүр. Сен ырдарың жакшы чыгып жүргөн болсун. Рахмат. Сен жакында десең мына тигилер каяктан жүрүп чыкпайды, эл артында болуш деп таң каламын да. Эми айтып койсоң телевизия жаман болот деп мунчукпай эле отурайынчы. Эми ар кимди ошентип сизге окшоп жакшы адамдар баалап барктап анан эл айтып койсо эле ошол өтө бул жаман жыйынтыктан негизичи. Анан татыктуусуң айланайын деп койсо сүйүнүп калат экенсиң, анан баланча татыктуу деле эмес экен десе анда ошо элден айланайын деп койбосо анан эмне кылабыз башка? Эл чечет да, эл билет. Ошол эң жаман нерсе адамга берген баа. Сен татыксызсың деп койсо ошол өмүр бою арман кыла турган нерсе да ошол жаман. Ким? Майрамбек. Майрамбек мындай деп эл артысы тиги өкмөттөр берсин. Эл берсин, эл артысы сага берсе ошондон өтөрү жокко деп. Эң туура. Барып алыңыз. Таң көр, бир отуруп 17 пияла чай иче турган кишидесиз. Рахмат, барып алыңыз. Байланышка келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. 15 саат 50 мүнөттөрдө көрмөндөр. Билинбей бизге бөлүнгөн убакыт сааттагы соңку мүнөттөрүнө келип калды. Дагы пикир айтам деген кийинки угармандын пикирин угуп коелу. Эртен бери байланышып атат. Саламатсызбы? 0077 абоненти мен сизди угуп атам. Түз эфирдесиз, улам байланышасыз, улам эле байланыш жакшы болбой калат. Үн алгыңызды, сынагыңызды азайтып алсаңыз бизге тоскоолдук жаратпай, жаңырбай, жакшы байланыш болорун эсиңизге салам. Максат Кыштообаев бүгүн биздин студиябызда конокто. Бүгүнкү Серпилчек долбоордун башкы каарманы. Саламатсызбы? Алло. Соңгусу Майрамбекке телефон берип коесуң, аракетиң алайын. Алдым мынакей. Алло, ботам. Майрамбек, мен Гүлүл папаңмын, мен Гүлүл папаңмын. Кандай Майрамбек? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Майрамбек, аналдык Азаматтан орун бир урдап койсо аракетиң алайын, сурайын. Азамат деген Гүлүпай жакебиздин уулу бар эле, Азамат деген акын болчу. Анан биз бир
сөзүн обон жазып мен клип тартып чыгаргам. Азыр Гүлүп апа ошол ыр чындап эле эсимде жок. Азыр калпыча болбойн, аккордеонду алып аланан тантып турбайын эфирде. Бизде убактылуу саналуу убакыт калды дегенде. Анан бир эмки эфирде сөзсүз ошол ыр менен баштайынчы Гүлүп апа. Анан сизди дагы сагындык, бир күнү барам үйүңүзгө Кудай буйрса. Баягы чымчыкейиңизди сагындым. Кудай буйрса, капа болбой туруңуз азырынча. Рахмат, сизге убакыт дагы өзүнүн соңку мүнөттөрүнө келип калды. Ырдаганга бир аз жетишпей калат экен. Ошондуктан жалпы угармандардан кечирим сурайбыз. Кийинки эфирлерде сурамыштарды аткаранга аракет жасайлы. Келиңиздер эми, эркин микрофон узатайын, жыйынтыктоочу сөздөрдү берейин. Биздин конокторго Маримияга баштап бересизби? Анан Анарбек мырза ырыс келди. Ооба, эмне дейсиз эми айланып келип эле ушул дагы бир жолу кайталайм, элден, журттан айланса болот. Ошолор бизди угуп, ошолор бизге баа берип, ошолор бизди камчылап, ошолор бизди чакырып, ошолор бизди керек болсо азыр багып дегендей, ошолор жакшыбызды жакшы деп, жаманыбызды жаман деп бизди чыйралткан ушул эл, жалпы элге ыраазычылык билдиребиз. Эл болбосо биз эч ким эмеспиз. Анан элибизге, журтубузга Кудай тынччылык берсин, чыгармачыл жамаатка обончу, ырчы болобу дегиле өнөр адамдарына эң биринчи ошол мекенинде, журтунда, ошол өрөөнүндө тынччылык болгону жакшы. Мен дайым айтам, ааламда тынччылык болбосо, мисалы жашай берсең болот. Мисалы Украинада, башка жерлерде согуш болуп атат. Биз жашынакай эле мынтип эфирге чыгып, баягы күнүмдүк жай турмушубузду эптеп атпайлы. Анан үй бүлөдө тынччылык болбосо, ажырашып кетсе болот, мындай эки бөлүнүп кетсе болот. Эң негизгиси жүрөктөгү тынччылык да. Ошо жүрөгүң өзүңдө жайгашкан ушундай тынччылык болбосо, эч бир нерсе сага мындай кунарсыз дегендей. Тынччылык болсун, тынччылык болсо өнөр адамдары өсөт, өнөт дегендей, максатка окшогондор максатына жетет, Кудай буйрса, кыштоодон жайлоого жөнөйт дегендей. Ырыскелдилер баягы өзүнүн Кудай берген ырыскысын таап, анардай болгон, беттерибиз кыпкызыл болуп кызарып, тилектерибиз узарып дегендей, максаттарыбызга жетип, дагы бир жолу айтайын. Бакубат өмүр сүрө беребиз. Анан НТСке, Санжырага, Байрамбек бейке, жалаң байрамдуу күндөрдө. Санжырага, НТСке чоң рахмат. Айдай Ибакова деген мыкты жетекчиңер бар. Абдан жакшы иштерди кылып атасыңар. Мындай жерге чакырбаса, чыгармачыл адамдардын баштары бирикпей калып атат. Анарбек менен Ырыскелдини мен билбей калмакмын. Бүгүн эки жакшы талантты билдим дегендей, өнөрүнө сугарылдык, ылларын уктук. Буларга да биз эми ыр бергенге аракет кылабыз дегенде. Анан ушул кызмат кылып аткан, маңдайыбызда турган, камера тарткан, келип кетип аткан, силер келгенче бизге чай берген, маңдайыбыздагы чачын жайып, биздин бүгүнкү ушул өтүп аткан өмүрүбүздү калтырып калып аткан кыздарга дагы, балдарга рахмат. Карыбагыла, арыбагыла. Ушул студияңарга күлүп, кирип, кайра күңгүрөнүп чыккандардан Кудай сактасын. Рахмат, айтканыңыз келсин. Келиңиз. Келиңиздер, анда ошо бүгүн максаттын эмеси болуп атпайбы? Күнү болуп атпайбы? Максаттын сааттары. Анан ошо баягы жакшы жандоош кийик аттырат деп коет го. Анан биз ошо максаттын аркасы менен ушундай жакшы нерселерге, көп жерге барып жүрөбүз. Ачыгын айтыш керек. Анан бүгүн да аябай жакшы күн болду. Мына силердин аркаңар менен Майрамбек байкенин кандай сонун сөздөрүн угуп, жандан берип жүрө. Убакыт бат эле өтүп кетти го 2 саат. Анан ушундай биздин кыргыз элинин сыймыктуу канча жылдан бери ушу Майрамбек агайдын ырларын угуп, ушу жанында бүгүн ошо биринчи жолу отуруп, аккордеон, мен ошо аккордеон черткен киши, аккордеон черткен кишиге жакын болот да баягы. Балыкчын алыстан дайып болду. Аябай сонун эфир болду деп ойлойм. Максаттын чыгармасына ийгилик. Кудай буйрса дагы жакшы чыгармалар жаралып, ушу кыргыз эл үчүн эмгек кылып жүрө берсин. Ушундай Ырыскелдиде болгон окуучуларды тарбиялап, Кудай буйрса тилеген ой максаттары ишке ашсын. Сиздерге да ден соолук. Келиңиз. Бүгүн ошо устатыбыздын кечесине келип калганыбызга биз дагы аябай кубанычтабыз. Болбосо көп эле шакирттер бар, анан арасынан келип, баягы күрүштүн артынан күрмөк суу ичет болуп агай менен таанышып калганыбызга абдан кубанычтабыз. Агай буйруса бизге жакшы устаттын шакирти деген наамды берген. Эми биз буйруса жакшы шакирттин устаты деген наамды агайыбызга алып бергенге аракет кылабыз болушунча. Рахмат, айтканыңыз келсин. Максат мырза, мына эртеден бери айтылган кабыл тилектердин баардыгы сизге кабыл болсун. Сизде мына эртеден бери эң жөнөкөйлүгүнөн жазбаган,
таланттуу, ошол эле учурда дардаңдап кетпеген, Майрам агам айтып атпайбы, башка бирөө болгондо чакчашым менен кашым боёп алат эле депчи. Анысы кандай ушундай кандай болсоңуз ошондой жөнөкөйлүгүңүз менен көптөгөн дүйнөнү багындырган, кыргыз маданиятын дүйнөгө тааныткан таланттардан болуңуз. Санжира радиосу сизди жакшы көрөт, жамааты ар дайым чыгармачылыгыңызды колдойт, анан жалпы элиңиз дагы сизди жакшы ийгиликтериңизди күтүп турат. Андыктан талыкпаган эмгек каалайлы. Ал үчүн өмүрүңүз узак болуп, ден соолугуңуз бекем болсун. Бар болуңуз, биздин үйгө көп жакшы жаңылыктар менен келип туруңуз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Кеп сизде жыйынтыктоочу. Рахмат, айтканыңыз келсин. Эми бүгүн жакшы эфир болду. Эфирдин көркү негизи Майрам байкем ачат, кайда барбайлы, кайсы жерде болбойлук. Анан чай иштесем болбой качат деп. Анан көп нерсени Майрам байкеден үйрөнөбүз негизичи. Аябай сон нерселерди айтып берет да эми. Бүгүнкү эфир дагы сонун болду. Жалпы Санжира радиосунун жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Жана бир угарман айтып кетти, максаты Санжира аркылуу тааныгам депчи. Менин таанылышыма дагы менин сиздердин себепкериңизсиздер, Санжира радиосу. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Жаш таланттарды көп тааныта бериңиздер. Элдин батасы тиеп, дайыма ушундай эфирлерде эсен жолугушалык. Жалпы элде тынччылык болсун. Дайыма элдин жакшылыгында жарчы болуп жүрө берелик. Айтканыңыз келсин. Сиз биздики экенибизди унутпаңыз, биздин эмгек сиңдилерсиз. Санжира радиосунун барсаңыз кызганабыз, билесиз да. Ооба, сөз. Негизи эле эмгек сиңирген артистти биринчи эле силер бербедиңер мага. Мына үчөө кеткенде чай ичебиз да. Рахмат, бар болуңуздар. Ардактуу угармандар, көргөнүңүз НТС болсо, укканыңыз Санжира радиосу болсун. Аты жөнүм Алмагүл Турдалиева, сиздер менен бүгүн эсенен коштошобуз. Эртең кайрадан эфирде окунадан амандашалы. Ал эми Санжира радиосунун удада бардасызбы, үйдө болосузбу, 24 саат бою угуңуз. Алда мыкты долбоорлор, саат сайын жаңылыктар топтому сиздерди тааныштырат. Биз менен болуңуз. Ал жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу, азабы менен жыргалы аралаш, чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө ордуар мыкты таланттар Санжирада. Селкинчек, сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-га чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжира радиосунан угуңуздар.